Mazda Demio. Жылы 2002 бизге бул унаа от албай келген. Историясы ошол термостат которгондон кийин статерди жасашкан экен. Ошондон кийин машина бир ай туруп калган экен, андан кийин от албай коюптур. Эсине айтыш боюнча ошол көчөдөн бензин куйган, ошол себептен от албай атат деп ойлогон экен. Бизге келди, биз текшердик, компьютерден эч кандай ошибка чыгарган жок. Андан кийин эгер компьютерден эч кандай ошибка чыгарбаса, ошол ручной текшеришке туура келет. Ручной биз эмне кылдык? Мотордун давлениясы түшүп кеткен экен, анын давлениясын көтөрдүк. Бул жакта коленвала искраларды текшердик, искра жок болду. Андан кийин ошол коленвалага өттүк. Коленваласы мына турат. Ушул жерде жайгашкан. Бул жакта подкрыльник бар, ал чечилип, коленваласын текшердик, чыгарып тесттер менен текшерсек, коленваласы исправен. Эми проводкаларын текшерсек, ошол какой-то бир проводунда питание толук келбей калган. Бул жактан ошол обрыв жерди издеп, бул жака келсек, бул жакта провод ичинен чириген. Андан кийин бул жактан эмеге сайлаган, машинанын эмесине контакттары жакшы болбой калган. Аны тазалагандан кийин машина азот алды. Мына ушинтип жумуш аягына чыкты буюрса. Негизинен биз жумушту бүтөйүн дегенде гана ошол компьютерден так аз айтып берем. Бул программадан чыгып кетти. Негизи могу жумушту канча бир 70% бүтөргө жакын ошол компьютерден кен шина боюнча жакшы контакт болбой калды деген ошибкалар чыгарды. Кен шина эмне? Кен шина бул ошол автоунаада блоктордун бири-бири менен болгон байланышын ошол кен шина деп айтып коет көбүнчө. Мына ушундай жумуштар.